Жогорку кеңештин депутаттары Дастан Жумабеков жана Марат Мураталиев шайлоочулар менен жолугушту. Айтматов районуна караштуу чек арага чектеш жайгашкан Маймак айылында 200 түтүнгө жакын калк жашайт. Таза сууда жаңа айтпадыңарбы? Кирбейт, таза суу кирет, кирди уже. Таза суду үстүнөн аким баарыбыз чабылып алып ишти кылабыз. Жолугушууда айыл тургундары жол кырсыктарын азайтуу максатында жол белгилерин орнотуу, сайыз учурунда иштеген тамеки заводунун кайра ишке киргизүү зарылчылыгын айтышты. Ал эми айыл жаштары спорт зал куруу демилгесин көтөрүштү. Отдельный бир спорт зал берсеңиздер деген суранышыбыз да. Жер оту дайын, бул жердечи. Жер мини-футболдун жанында жер бар, бош жерчи. Жерин дайындап койгонбуз, алып жумуш жүрүп атат. Күрөш залын өзүнчө салып берүү боюнчачы. Эл өкүлдөрү Аманбаев айыл аймагынын тургундары менен болгон жолугушууда газ менен камсыз кылуу өтүнүчүн айтышты. Айылга газ тартылганы менен четки көчөлөргө жеткирилген эмес. Мынау газ немеге барбай калды. Элдин түшүнүгү баары суроо берип атат. Детсакка. Детсак деле анча эмес. Нары ылдый жактагы Манас көчө, нар Калкостуй көчө, тыйылдыйкы Талип көчөлөрү ошодон тартып алат эле байланайын дейт. Мындан сырткары кыш мезгилинде көмүргө болгон баанын кымбаттыгы, кант диабети менен жабыркаган балдардын дары-дармегин көзөмөлдөө өтүнүчү менен ата-энелер кайрылышты. Аны менен катар Аманбаев айылында курулушу токтоп калган спорт комплексти бүткөрүү маселесин айтышты. Спорт комплексинде футбол аянтчасы, ФАП, сайыз балалар салынмаган бала бакча, темир жол станциясы ачылды. Көп иштер жасалды. Ошол эле Аманбаев айылында да көп иштер жасалды учурунда. Могу асфальт. Мына учурунда губернатор болгондор биз кеңешип, акча бөлдүрүп, баш аягына теги Казакстан постуна чейин асфальт аттык. Бул жер сайыз багында асфальт албаган, могу айыл өкмөттүн тегереги өзүнчө эле площадь болуп калды. Ошол убакта асфальт басылган. Ал эми Бакайыр айылындагы Чалданбаев мектебинин чатырынан суу кирип, ыңгайсыздык жаратууда. Мектеп жетекчилиги мектепте толук капиталдык ремонттон өткөрүү муктаждыгын айтты. Айылдын ирригация маселесин чечүү максатында Иманбек каналынын курулушу башталганын эл өкүлү баса белгиледи. Суу бизде көйгөй. Ошол азыр канча деген, мисалы үчүн Кара-Бура районунда турабыз азыр. Сарымсак, Бактыногой деген 2 каналды уже бүтүрүп атат өкмөт. Эми мына быйыл Иманбек каналы основной кирет. Берде бир 3,5 миң, 4 миң гектар жерди охват этет да, ошол сууга постоянно сиңип кетет канча суу келсе. Азыр 4 кубтук кылып тур, мына быйыл башталса, 2-3 жылдын ичинде бүтүп калат да. Где-то 22 километр ушундай канал. Бул могу Аманбаев чөлкөмүндөгү Коксай шекер суу кенен болуп калат да. Мамлекетте бюджет профицит болуп, азыр көп акчалар бөлүнүп атпайбы? Бунун баары бизди кубандырат да, көп иштер. Айтматов районунун чек арага чектеш айылдардын бири Шекер айыл аймагында болгон жолугушууда элетели коңшу өлкөлөр менен сүйлөшүп, жайыт жерлерди убактылуу ижарага алуу маселесин көтөрүштү. Мындан сырткары жаш үй бүлөлөргө жер участактарын берүү, Аманбаев айылынан Шекер, Көксай, Кайнар жана Арчагул айылдарына газ тартуу жагдай айтылды. Газ пистен өтөт, Кайнардан өтөт, Горазойдан өтөт. Газыбыз жок. Ал эми Арчагул айылынын тургундары жаштарды спортко тартуу максатында айылга спорт зал залуу зарылчылыгын билдиришти. Мындан сырткары аймак эли жаңы конуштарга электр карагайлардын орнотуу, Чыңгыз Ордо комплексинин курулушун тездетүү, Көксай айылындагы ооруканага УЗИ аппаратын алуу өтүнүчтөрүн билдирди. Жолдош Шакир, ушул медицина жагы өтө начар экен. Мен кийинкесте башына түшпөй билбейт экен, үй бүлөктөр өзүндө бир аз денсаулыктан проблема болуп, ушул менен кесиптинде бардыгы айла жок таласка лезип болго катып атышат экен. Бар Бишкекке кетип атышат. Элдин көйгөй маселелери көбүнчө ушул бүгүнкү күндөгү көмүр баасынын кымбаттыгын айтышып атат. Ошондой эле төө бурчактын бааларын айтып атат. Анан албетте баягы эле айтылып баягы келип аткан бул социалдык тармактагы маселелер, айрыкча бул мектеп, бала бакча маселелери, ошондой эле таза суу. Мисалы Аманбаев айыл өкмөтүндө таза суу учурунда киргизгенбиз. Бүгүнкү күндө ошо 21 миллион сому жыйынтыкталбай берилбей турган экен. Ошону көтөрдү. Ошону эртерээк бюджеттен карап 21 миллион сом калган. Плюс мунун бардыгын протоколдук негизде биз жазып алдык. Ушу жогорку кеңештин жыйынында бул маселени мамлекет деңгээлде көтөрүп, тийиштүү мамлекеттик органдарга тапшырмаларды беребиз. Шайлоочулар менен болгон жолугушууда жогорку кеңештин депутаттары буга чейин эл тарабынан айтылган көйгөйлөрдү чечүүгө көмөк көрсөтүлөрүн айтышты. Нурбек Шабдомек уулу, Мелис Элебесов, Айтматов району.